Assalamu alaikum туғандар. Қандайсыңар? Жақсыларбы? Эфирді бөлішіп кетесіз қанда. Не деген мамлекет болдық туғандар? Не деген мамлекет болдық? Дүйнө жүзінде уят болдық қо. Өттел уят болдық. Атта деңгейлі жүзіп кетті баяғы. Мелоч болып қалдық туғандар. Өттелі баяғындак. Бөлініп мелоч болып кеттік. Вообще. Не деген бұл уят деген? Dünya yüzünü, dünyaluk масштабта не дейт? Кыргызстан мамлекетинен, Түркия мамлекетинин секретный отделы келип, Инан Арханды урдап чыгып кетишсе. Абройго шек келет да, Кыргызстан мамлекетине шек келди тугандар. Бул жерде мен оюн боюнча тугандар, өзүңүздөр билгендей, мен бир ай мурун айткам. Буну трофей кылып өзү Садыр Жапаров апарып берет деп мен ошентип ойлогон элем да. Чынында эле ошондой болуп чыктыбы дейм да. Bir ay murun aytkalım. Geçe şu İnan Arxan'dı İnan Arxan'dı geçe Türkiye'ye televizyonun çıkalıkta bir gün murun ben ayttım öyle. İnan Arxan'dı izleşti gereği yok. İnan Arxan oşo Türkiye'de degeminde. Oşo da çın bulup çıktım da kara özünüzler görüp turasızlar. Emi bayanda jaratılış bayağı ne dep koydu? Canavarlardan zakonda jap kaldık mı deyim de bayanda. Ben bilmem bu konuda. Ne degen boldu? Özü mıyzamsız ajon barıp, mıyzamsız ajon. Barıp tur özü kolda berip otat. Kırgızstan'ın jaranın ne degen ne akmakçılığı men bilmem. Bul degen mıyzamsız bolsa da garant. Konstitutsiyada garant bolup, şu mamlekettүүлүктүн atası olup. Kaçan gördüm öyle bir übülödün atası balasın birögө bергенин. Men düşünbem. Esiңиздерде бар бул İnan Arxan'dı Orhan Dinan Atambayev mezgilinde oşo vetoçu dep Erdoğan kap olup жүргөн бербей койгондочу жапкыла десе жаппай койгон. Эми биз деген эгемендүүлүү мамлекетпиз да. Бизге Erdoğan никто да мындай айткандачы ачык эле айтыш керек да. Erdoğan'ың деле ошо Садыр Жапаровго окшогон отуруп чыккан бир зек мындай ачык эле айтайынчы. Мен Erdoğan деле колдобойм мындайчы ачык эле айтайын. Экөө окшош, экөөнүн историясы окшош. Экөө тең эле бывший зектер, от души зектер да. Мына поведениясынан көрүп да. Өкөттен калчылдайт. Мында карап көрсөң, движениясы по чёрный мында ошол түрмөдө отурган движенияларды өкөнтең. Эми ошол түшүнбөйм эми эртең дүйнөдөгү мамлекеттер айтат эртең, бул не деген? Кыргыз мамлекетинин аброюна шек келтирип койду. Значит, Erdoğan Кыргыз мамлекетинин президенти болуп калдыбы деп айтышы мүмкүн эртең, ошондой сөздөр болушу мүмкүн. Bilmem mi tuğanlar? Emi ehtiyat boluş gerek mi tuğanlar? İşeniş çok. Bu mıyzamsız prezidentke de işeniş çok. Başkasına da işeniş çok. Özünün jaranın başka memleketke bergen bul degen öte nice plüntusa düşüp ketken adam ошондой болот. Konçun adamlar, erkekçe aytan, баягы саясатта жүргөн adamlar ошондой болот. Ошондойго барат. Бул биз деген Кыргыз мамлекети эгемендүү мамлекет. Биз Турцияга баш ийбейбиз. Бизге Турция никто. Açık aytan, лично Erdoğan никто. Otasınlar mı? Erdoğan nam никто. Erdoğan oşo özünün Türkiye'sine, özünün Turkiya eline prezident bolup tura versin. Bizge prezident emez al. Emi hazır bizim mıyzamsız alacağım mı? Hazır bizim тоже бывший зек. Açık aytanчы. Geçen ben cinim geldi. Şunçalık cinim geldi. Şu dengelge düşüyor şu akmak. Bu sözü aytmayın dedim. Şu akmak şu dengelge düşüyor dedim de. Şu dengel düşüp ошону берип жүрөдү. Мен ишенбей жүрдүм эле, өзүмө ишенбей жүрдүм эле. Бербири де ойлоп аттым эле, бирок өзүмө ишенбей жүрдүм. Бербесе керек депчи. А бул жерде эмне болду? Булар ошо Түркиянын ошол секретный отделы, эми тышкысы мындай. Булар ошо Кыргызстан мамлекети менен келишим түзгөн. Ошол ичиндеги бу жерде бардыгы эле курстолсо, ошол эле Ташиев деле курста. Себеби Ташиевдин Getişi az Avrupa'da жүрөт. Şu Taşiyev Avrupa'ya çıkıp ketkende эле bir нерсе обязательно болот. Эсиңиздерде барбы? Taşiyev Avrupa'ya чыкканда биздин муфтий Максат Ажыны кармашкан. Элге дөбүрөң кылып, вез дүйнөгө жарыя кылып, эфир кылып, пиар кылып жарыя кылган. Бирби. Адан кийин экинчиси мына Баткен окуясы 44 жараныз өлгөнгө. Ошондо да Европада болчу. Ошондон Европадан учуп келген. Эсиңиздерде барбы? Эми бунусунда азыр дагы бул мындай саппадениябы билбедим го, бирок ачык керек тугандар. Бул жерде бир мандем бар.
Men bul boyunca biz komissiya tüzüşübüz gerek tugandar. Bu bizim mamlekettin komissiyası gerek yok. Biz Jaranlık kom özübüz tüzüp durup Jaranlık kom. Ошол bizde Kırgızstanda Jaranlık kom var da aktifti Jaranlık kom var. Ошолор комиссия түзүп, ким күнөөлүү, ким жок, кийинки келерки учурда, кийинки булардын малында иштеке кыла албайбыз. Азыркы бийлик турат да өздөрү. Ошол жаңы келген бийликте көтөрүп чыгышыбыздагы мына Батукаевди Атамбаев кандай кое берсе, Садыр Жапаровду ошондой кылып туруп, ушу Инан Арханды жөнүндө жооп бериш керек, түздөн түз жооп бериш керек. Бу жерде мындай соучастник преступлениеде, бу жерде групповой лиц кеткен. Бу жерде Садыр Жапаровың да бар, Ташиевың да, ошо билгендердин көбү ошол жерде бардыгы бар тууганда. Бу жерде бирөө билбей калды дегенге мен ишенбейм. Сен ачык эле айтайын. Бирөө билбей калды деген ишенбейм. Себеби ошончолук Кыргызстан мамлекетинен границадан Кыргыз мамлекетине келип алып чыгып, границаны алып чыгып кеткени бул өзгөчө бир башка маселе тууганда. Биз Кыргыз мамлекетти, значит, биз ошо Түркия мамлекетине мындай айтканда эгемендүүлүктү берип койгондой болуп атабыз да. Себеби Түркия мамлекети келип кандай калса калчалдап ошентип кетет экен да. Андай эмес туугандар, андай эмес. Мен сиздерге кайрылып кетем туугандар. Биз ошол Кыргызстандагы активист жарандарга мен кайрылып кетем. Биздин элита, чыныгы элиталарга кайрылып кетем туугандар. Эч ким кепилдик бере албайт. Эртең силердин балаңарды ушу бийлик, мыйзамсыз бийлик башка мамлекетке берип койгон эч ким кепилдик бере албайт. Мына өзүңүздөр тарых көрсөтөт, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Инан Арханды бул Кыргыз мамлекетинин жараны болчу. Биз Кыргыз жаран мамлекети бизде конституцияда жазылган. Биздин мамлекет жооп берет деп. Биз жооп беребиз. Ошо Кыргыз мамлекети биз жооп беришибиз керек. Ошо Инан Арханды эмне себептен бербирди? Кандай максатта берди? Орто жолдо баягы мандем болгон. Ошонун баардыгы ачыкка чыгыш керек туугандар. Ошолор ачыкка чыгыш керек. Мен бул мыйзамдуу бийликке, мен башында айткам, бул бийликке мен ишенбейм. Бул бийликти мен тааныган эмесмин, тааныбайм дагы. Акыретке чейин тааныбайм бул бийликти. Себеби көрдүңүз да мына кылыктары туугандар. Бул бийликтин кылган кылыктары мына. Баткенде 44 жараныбыздын өлүмү туугандар мына. Жер үйдүн берилиши Россияга, логистик центр курулушу, курам деп атат мына туугандар. Инан Арханды туугандар. Булар только аркага Кыргыз элине жаркылыктуу бир иш нерсени көрсөтпөй атат туугандар. Ачкачылык, кымбатчылык, сабиздин басы 120 сом, майдын басы 800 сом 5 литр май. Мына дагы эмнени каалайсыз? Дагы эмнени каалайсың? Колдон келбейт туугандар. Колунан келбейт мен башына. Бул лидер эмес. Лидер адам мындай болбойт туугандар. Лидер адам өзүнүн жаранын башка мамлекетке бербейт. Мен ачык эле айтайын. Ким болбосун, улутуна, жынысына карабай. Türk болобу, башкасы болобу, кыргыз болобу, улутуна карабайбыз. Биздин жараныбызбы? Биздин жаран болду. Кыргыз мамлекетинин жараны. Азыр эми баягы докансалар чыгып атат, эми бир түрк ушундай болуп атат. Террористке. Террорист болсо биздин мамлекетте иш козгоп, биздин мамлекетте тергөө жүрүш керек. Ошо фактылар барбы террорист экен? Жок. Эмнеге анан актайт? Актаганыңарды койгула. Бул боюнча Садыр Жапаровдун түздөн түз жоопкерчилиги бар туугандар. Ошон үчүн мен импичментти бекерден айткан жерим жок туугандар. Бул кишиге импичмент жарыялаш керек. Эми азыркы биздин 120 депутат импичмент жарыялабайт, себеби булар 3 президенттин мындай айтканда трапкасы болуп калды. Кийинки келген жаңы келген парламентке жаңы келген депутаттар импичмент жарыялашы мүмкүн тууганда. Ошондо баягы чыныгы эл патриоттору келсе, ошолор жарыялат туугандар. Ошон үчүн өзүңүзгө этият болуңуздар туугандар. Бул бийлик туугандар жакшылыкка апарганда апарбайт, апаргысы да келбейт. Деңгээли да жетпейт, деңгээлин көрсөттү. Деңгээлин ошо Баткен событиясындагы коркоктугу, Инан Арханды бергендеги саткын. Бул деген саткынчы дегенге кирет туугандар. Предатель. Предатель народа. Ачык эле айтайынчы мында. Орустар айтканда саткын. Өзүнүн элин саткан адамга кирет. Мына ошондой президент атка кондум да. Ачык эле айтайынчы. Ошол туугандар, эми билбейм, эртең эч кимди кепил бере албайт туугандар. Эч ким кепилдик бере албайт. Башка мамлекет биздин жараныбызды алып чыгып кете берген ошондой учурга алып келип койду. Ошондой учурга алып келип койду. Эми кайсы мамлекет болсун, бир башка мамлекеттин бизден бирин жараныбыз керек болсо, кирип алып кете берет эми ошондой туугандар. Ошого жол түзүп койду бул адамчы.
Ошол туугандар. Мен билбейм, мен дагы эмнени күтүп атасыңар? Мен билбейм, будан жакшылык нерсени күттө да болбойт туугандар. Мына ачык айтайын, жакшылык нерсени күтө албайбыз. Мен билбейм, мен бул кишиден эч теккен күтө албайм. Бул кишинин бир эле нерсеси импичмент жарыялап туугандар. Ошол отурган өзүнүн зонасына алып барып, ошол Молдованын касында строгий режимде отурду, ошол жерде хатасы бар. Ошол хатасын эле алып барып алсак, биз Кыргызстан оңолуп да кетпейбиз, жоголуп да кетпейбиз. Ушу бул кетиштечи туугандар. Жыргалбекти ожончу. Ошондой туугандар. Эми ойлонуп иш кылалы. Мына ойлонуп иш кылалы. Мына сүйүүсүнөн кайткандарды өзүңүздөр Каныбек профессор Каныбек агабыз бар эле, ол сүйүүсүнөн кайтты. Жолдошова Жылдыз эжебиз бар эле, ол сүйүүсүнөн кайтты бул агайдын. Мелис Аспеков сүйүүсүнөн кайткан. Көбү кайтат туугандар. Бул кетиштечи. Көбү кайтат туугандар. Ойлонолу туугандар, ойлонуп. Мына ойлонгуча ушул малга чейин келдик. Ушул малга келип мына өзүбүз күнөөлүүбүз, мына эл күнөөлүү. Эмне үчүн ошо Орхан Инанды берип атканда, мына кече Түркия телевидениясында көрсөтүп атат. Ошондо бир адам чыгып талап коюп чыккан жери жок да. Кана Инан Архан кантип алып чыгып кетти деген суроо жаралыш келе да. Кантип Кыргызстан мамлекетинен алып чыгып кетти. Бул жерде Садыр Жапаровдун да түздөн түз күнөөсү бар. Ташиевдин да түздөн түз күнөөсү бар. МВД министр МВД да түздөн түз. Бул жерде көп адамдын тиешеси бар туугандар. Ойлонолу кыргыз элим, ойлонолу. Мына кеч боло электе ойлонуп калалы туугандар. Ойлонуп иш кылбасак, мына азыркы кыйынчылыктар, азыркы продуктанын баасы кымбаттап атат. Бул азыр иштек эмес туугандар. Жакын арада будан да кыйынчылыктар келиши мүмкүн. Бул кетиштечи, бул адам түркө экен да. Же өзүнүн башы менен иште албайт, же бирөөнүн кеңеши башкачаракпы, кеңешчилер жөнүндө айтканда түркөйлөрбү түшүнбөйсүң да. Кыргызстандын экономикасына салым кошпой, реформа кылам дедилер. Кана реформа? Реформанын ры тамгасы жок туугандар. Келгенине 10 ай болду. 10 ай болду туугандар. 10 ай болду, реформанын ры тамгасы жок. Келгенден бери алдайт кыргыз элинчи. Алдайт. Эми жакшылык алып келбейт да алдаганчы. Алдамчынын казаны кайнабайт дейтиби туугандар. Гел Марат. Келмейсиңби? Мен Москвада жүрөм. Колуңан келсе кел. Дук жете экен келгенге. Эми чыча булардын абасынын кемчиликтерин айтсам чычалып атпайбы буларчы. Эми ошо абасынын баягы чычып койгон богу дагы буларга, фанаттарга життүү болот да. Ошондой. Бул фанаттар болезнь деп коет. Ошон үчүн бул фейк болезнь. Фанаттар болезнь деп коет бул туугандар. Буга мындай деле карабаңыздар. Ошол туугандар, мен сиздерге кайрылып кетем. Бул бийлик мыйзамсыз. Мына өзү деңгээлин көрсөттү. Бул бир эле мисал эмес, мына Инан Арханды эмес, Орхан Инанды эмес. Баткен событиясы 44 жараныбыз өлдү бейгүнү. Ошолорго жооп бериш керек. Мына туугандар. Жери боюнча жооп бериш керек. Ана туугандар. Мына логистический центр боюнча жооп бериш керек. Казино боюнча жооп бере турган. Бул кишининчи кийинки түрмөгө отура турган болсо пожизненный кете турган киши экен да. Мында ачык эле айтайын. Өз түрмөдө эле ошо түрмөдөн чыгарбай эле ошо 11 жылынан дагы бир 15 жыл кошуп туруп 25 жыл киргизип коюш керек эле да. Ошо 17-жылы ким киргизди эле? Сегизбаевга рахмат экен. Ошо Сегизбаев убагында жакшы кармаган экен бунучу. Камаган экен. Мен ошол Сегизбаев эмне кылды дейм? Сегизбаев убагында Садыр Жапаровду камаган. Ошон үчүн мен Сегизбаевди ошо урматтайм. Себеби билген. Мошенник, аферист, жулик экенин билгенде ошон үчүн мен буну Сегизбаевди ошо. Бирок мен Сегизбаевдин башка жагын билбейм. Бирок ушул боюнча мен Сегизбаевди ушул Садыр Жапаровду камаган үчүн мен уважаю. Ошол эле туугандар. Кымбаттайт дагы отургула, унчукпай отурсаңар дагы көп кымбаттайт. Азыр. Өтө көп нерсе кымбаттайт туугандар. Азыр дагы чекеси бул туугандар. Чекеси булчу. Бул мен бир эле корккон нерсем туугандар. Кыргыз мамлекетин жок кылып жүрбөсө экен деп корком туугандар. Бунун колунан келет ошол делечи. Бул деген мошенник, заправщик. Бул жыргалан шахтасын эле көрсөткөн да. Жыргалан шахтаны билесиздер да, туурабы? Жыргалан шахтасын бул ошол жерде канча деген үй бүлөнү ишсиз калтырып, банкрот кылып Кытайларга сатып экен.
Ошентип Кыргызстанды ошондой кылбаса экен деп корком туугандар. Туруштукту беришибиз керек туугандар. Бул нерсе мен башында айтыш керек да, мына ачык айтыш керек. Бул киши лидер эмес. Бул киши мыйзамдуу ажо эмес, мыйзамсыз. Буну өз ордуна кое турган бизге окшогон жаштар, активисттер коюшубуз керек. Себеби мына ушул эле бир эле мисалы, мына Баткен окуясындагы 44 жараныбыз боюнча bir чиновник жооп берген жок туугандар. Бир чиновник жооп берген жок. Мына Инан Арханды боюнча, мына мисалы, Орхан Инанды боюнча туугандар. Буга да эч ким жооп бере элек. Мына туугандар. Булар билишкен, бийлип туруп манда менен барган. Мен ошентип эле айтам бунучу. Ошентип эле айтам. Бул азыркы мыйзамсыз ажо түрмөдө отуруп чыккан зек абаңар саткын, душман, Кыргыз элинин душманы болду. Өз жаранын Түркия мамлекетине берген. Ошентип эле айтам менчи, коркот турган жерим жок. Туугандар, дагы эфирге улантабыз. Мен дагы эфирге кирем. Саламатта калыңыздар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар.